Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hazırkı sabahımız inşallah zuhd jönünde bolmakçı. Zuhd degeni ne? Zuhd degeni bul terki dünyöçülük emes. Zuhd degeni dünyöge berilbey ahiretти dünyödөн jogorу koyуу деген маанide. Азыркы заманда ислам үммөтү жеке абалда болсун, же жамаат абалында болсун, же мамлекет абалында болсун, өтө алсызданып кеткени эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул ислам үммөтү bir mezgillerде дүйнөнүн эки аждары болгон Рум жана Перс империяларын чөгөлөткөн адамдар эле. Алардын абалы азыркы күндөгү мышыгыйлар даражага түшүп калуусунун себеби эмнеде? Анын бир гана себеби бар, ал дагы болсо дүйнө кулчулук. Зухуд дегенди ушундай которуп койдук. Дүйнө кулчулук. Ошол мезгилдерде дүйнөнү дүңгүрөтүп, зулумчулдардын сазайын берип, кайсыл жерде болсо ааламга адилет орнотуп, жеке жашоолорунда да каниеттүү, жомарт, кулачык, жакшы адам, жакшы ата, жакшы уул, жакшы эр, жакшы аял болуп турган мусулмандар. Анын себеби алар ал мезгилдерде акырет жашоосун дүйнө жашоосунан жогору коюшат эле. Динди дүйнөдөн жогору коюшат эле. Качан ушунун тескериси болуп, дүйнөнү сүйүү алардын жүрөгүн ээлеп алгандан баштап, жеке ахвалда болсун, жамаат ахвалында болсун, мамлекеттик ахвалда болсун, бардыгы төмөнгө карап кетти, кор ахвалга түшүштү. Мусулмандардын мындай абалын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол мезгилде эле 1400 жыл мурун эле айтып койгон. Саубан разияллаху анхудан риваят bir күнү Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына мындай деди: Юшикул умаму ан тадаа алейкум кама тадаа ал-акалату иля qas'atiha. فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Emne dedi Allah'ın elçisi? Bir zamanlar kelet, anda silerge düşman bolgun elder biri-birin çakırıp, biri-birin jardamga çakırıp, azırkı söz menен aytkanda koalisiya түзүп, табакты түбүнө чейин жалаган адамдардай ач көздүк менен силердин журтуңарга басып киришет. Bir сахаба сурады: Я Расулалла, ал заманда эмне, биз ошончолук аз сандуу болобузбу? Жок. Силер өтө көп сандуу болосуңар, миллион болосуңар, миллиард болосуңар. Бирок селдин үстүндөгү көбүк сыяктуу ичиңер көңдөй алсыз болуп каласыңар. Ошол себептүү Аллах душманыңардын жүрөгүнөн силерден коркуу сезимдерин сууруп алат дагы, силердин жүрөгүңөргө вахынды салып коет. Вахын дегениңиз эмне, Аллахтын элчиси деп сурашты. Вахын бул дүйнөнү өтө сүйүп, өлүмдөн коркуп салууңар. Өлүмдөн коркуп калууңар. Мына ушул вахын себептүү, качан ушул вахын мусулмандардын жүрөгүнө киргенде, алар алсыздыкка карап кетишти.
Мына ушул убакын себептүү алардын ыймандары алсыз болду. Ыймандарынын алсыздыгы себептүү дин тутуулары алсыз болду. Диндеринин алсыздыгы себептүү адеп ахлактары начарлады. Адепсиздиктери себептүү ички дүйнөлөрү көңдөй болуп калды. Ички дүйнөлөрүнүн алсыздыгы себептүү жашоолору мазмунсуз болуп калды. Дүйнөнү сүйүү, дүйнөгө кенеде жармашуу, анын артынан иттей жүгүрүү, дүйнө менен мактануу, сыймыктануу, өзүн башкалардан жогору көтөрүп, башкаларды эмес, өзүнүн мусулман бир туугандарын кемсинтүү, мыскылдоо. Бул адаттар капырлардын адаты эле. Бирок тилекке каршы мына ушул адаттар мусулмандарга келди. Аллах Таала айткан Куранда: "Астагфируллах. Зуйина лиллазина кафару ал-хаятуд дунья ва ясхаруна миналлазина аману." Капырларга дүйнө жашоосу кооз, зыйнаттуу көргөзүлдү, кызык көргөзүлдү. Алар ошол дүйнөгө берилип, байлыкты топтоп алып, бай болгондору себептүү ыймандууларды шылдыңдашат деп Аллах Таала Куранда капырларды айтып атат. Байлыктары себептүү мактанат, башкалардан өзүн жогору коет, башкаларды шылдыңдайт деп. Ушул кафырдын касиети мусулмандарга жукту. Касиет дегенде жакшы мааниде эмес, ошого тиешелүү болгон мааниде. Бүгүн мусулмандар Аллахты, анын пайгамбарын, Аллахтын динин, ушул динди көтөрүү жолундагы аракеттерди, жихад аракеттерди сүйүүнүн ордуна дүйнө кооздуктарын сүйгөн үчүн Аллах Таала аларга убакын азабын жиберген болушу мүмкүн. Аллах Таала айтат Кур'анда: "Астагфируллах. Кул ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азважукум ва аширатукум ва амвалун иктарафтумуха ва тижаратун тахшауна касадаха ва масакину тардаунаха ахабба илайкум миналлахи ва расулихи ва джихадин фи сабилихи фатараббасу хатта я'тияллаху би амрихи валлаху ла яхдил кавмал фасиқин." О Мухаммад, айткан мусулмандарга: эгерде силердин атаңар, бала чакаңар, аялдарыңар, үй бүлөңөр, тапкан мал дүйнөңөр, жүрүшпөй калуусунан корккон соодаңар, азырчасын айтканда бизнесиңер, сыймыктанган үй жайыңар мактанган, Аллахтан, анын пайгамбарынан жана анын жолунда жихад аракет кылуудан, дин жолунда аракет кылуудан да сүйүктүүрөөк болсо, анда силерге Аллах өз азабын жиберүүсүн күтө бергиле. Аллах дүйнөгө берилүү себептүү бузулуп кеткен фасык коомду туура жолго баштабайт. Аллах Таала ушул аятта кандай адамдын алдындагы бардык баалуулуктарды айтты. Ата болобу, тууган урук болобу, башкалар болобу, дүйнө болобу, бардыгы, эгер аларды Аллахтан жогорураак сүйсөңөр, Аллахтын пайгамбарынан, динден жогорураак сүйсөңөр, буларды дин жолунда аракет кылбастан, ошолордун жолунда аракет кылсаңар, анда Аллах силерге азап жиберет, күтө бергиле. Деди дагы ушул нерсени, ушул касиетти, ушул адатты фасыгылык деп атады. Аллаху валлаху ла яхдил кавмал фасиқин. Биз көбүрөөк арак ичкен, биздин азыр коомдогу түшүнүк боюнча арак ичкен, сигарет чеккен, же башка арам иштерди кылган адамдарды фасык дейт. Намаз окубаган. Бул аятта Аллах Таала дүйнөнү динден жогору койгон адамдардагы фасыктардын катарына кошуп атат. Эгер алар намаз окуса дагы, орозо кармаса дагы, таза жүрсө дагы, эмне болсо дагы, дүйнөнү динден жогору койсо, аны Аллах Таала фасык деп атат. Аларга азап жиберем деп атат.
Demek, negizgi meselelerden biri adamdardın жүрөгүнө ошол дүйнө кулдук, ошол фасыгылык орношуп калды дагы. Зухут тоого качкан кийиктей адамдардын жүрөгүнөн, мусулмандардын жүрөгүнөн качып кетти. Демек, чоң проблемалардан бири мусулмандардын жеке акыбалында болсун, жамаат абалында болсун, мамлекеттик абалында болсун, күчтөнүүлөрүнө эмне жетишпейт? Мусулмандардын зухут, дүйнө кулчулуктан арылуу касиеттери жетишпей турат. Мына ушул бөксөнү бир аз болсо дагы толтурар бекен деп, туура жолго түшүүбүзгө бир аз болсо да жардам болор бекен деген максатта биз белгилүү ислам аалымы Абдуллах ибн Мубарактын Зухут деп аталган китебин которуп, ошол китептин негизинде ушул программаларды чыгарганга бел байладык. Аллах Таала бардыгыбызды зухутка багыттасын жана жүрөгүбүздөн дүйнөнүн кулчулугун чыгарган болсун. Эми Абдуллах ибн Мубарак ушул Зухут китебин жазган адам жөнүндө бир аз маалымат берип коеюн. Бул кишинин толук аты Абу Абдуррахман Абдуллах ибн ал-Мубарак ал-Вадих ал-Ханзали ат-Турки ал-Марвази. Өзүнүн аты көргөзүп тургандай, теги түрк уруусунан Марв шаары, азыркы Түркмөнстанга караган мурдагы Хорасан болгон Марв деген жерде туулган, апасы Харизмдик аял болот. Бул киши атбау табиин, кээ бирөөлөр табииндерге кошот. 118 хижрада, милади 736 жылда туулуп, 181 хижрада ааламдан өткөн. Бул киши улук табиин алымдардын колунда таалим алган. Аммаш, Аузаи, Абу Ханифа, Ас-Саури, Малик ибн Анас, Суфиян ибн Уяйна жана башка белгилүү улук алымдардын колунда таалим алган. Өзү дагы алым болгондон кийин өтө күчтүү адамдарды чыгарган. Мисалы үчүн Абу Дауд, Яхья ибн Маин, Абу Шайба, Абдурраззак, Яхья ал-Каттани, Абдуррахман ибн Махди, Ибн Касир, Хафиз ибн Касир. Анын атактуу шагирттеринен бири ушул Хафиз ибн Касир. Бүтүн ислам дүйнөсүнө белгилүү Ал-Бидаяту ва Нихая китеби бар бул кишинин. Тафсирул Кур'ан ал-Азим бар, Тафсир ибн Касир деген ат менен дагы башка көптөгөн китептери бар. Шагирти. Ошол Хафиз ибн Касир Ал-Бидаяту ва Нихаяда болсо керек. Валлаху алам, ошол өзүнүн устазы жөнүндө мындай деп жазганы бар. Ал Исмаил ибн Халид, Амаш, Хишам ибн Урва жана башка табиин уламалардын колунда таалим алган. Анын өзү көптөгөн элдерге хадис илминен сабак берген. Хадисте, фикхте, араб тил илиминде, захиттикте, кулу ачыктыкта, эр жүрөктүүлүктү алдына киши салдырбаган киши болгон. Данышмандыкка толо ырларды да жазган. Көптөгөн казаттарда катышкан, ажыга да көп барган деп Ибн Касир ушундай маалымат берет устазы жөнүндө. Казаттарга да катышканы жөнүндө мен башка бир булактардан да окуганым бар. Албетте бул өтө бир көпчүлүк адамдын колунан келбей турган бир окуясын айтып берейин. Казаттардын биринде румдар менен мусулмандар кагалашып, согуштан мурун эки тарап тизилет дагы мубараза деген болот. Мубараза эки тараптан бирден адам жекеме-жекке чакырып кылышташат, найзалашат, согушат. Жекеме-жеке согушуу, мубараза. Ошол румдуктар тарабынан бир атчан чыгат дагы. Хал мин мубариз деп, мага мубараза барбы, жекеме-жеке барбы деп мусулмандардан чакырат. Мусулмандардан бирөө чыгат, аны өлтүрөт, артынан бирөө чыгат, аны өлтүрөт, бир канчасын өлтүрүп салат жекеме-жекеде. Жанагы румдук ылжый деп коет аны. Ошондо дейт, жанагы булак эсимден чыгып атат, каяктандыр бир жактан
bir tulparın oynoktotуп, жүзүн урап алган, жүзүн ныкап менен урап алган bir адам, мусулман пайда болду дагы, жанагы Үлжи менен беттешип, аны өлтүрүп салды. Андан кийин дагы душмандан бирөө чыкты, аны өлтүрдү. Андан кийин дагы бирөө чыкты, аны өлтүрдү. Bir канчасын өлтүрдү дагы. Акырында алардын батырдардан эч ким чыкпай калганда, кандай пайда болгон болсо, ошондой жок болуп кетти дейт. Анан бирөө ошондо артынан барып, анын ныкабын ачканга, жүзүн көргөнгө үлгүрүптүр. Карасам, ал Абдуллах ибн Мубарак экен. Абдуллах ибн Мубарак жанагы кишинен ушундай ачууланып, эмнеге сен мени таанып калдың? Эмнеге менин жүзүмдү көрүп калдың? Аллага ант ичемин, менин ушул мен экенимди эч кимге оозуңан чыгарба деп катуу дайындаган. Мына бул зухут да, бул дагы зухут. Эгер башка бир болгондо бетин жаап отурбайт эле. Өзүн көргөзөт эле, көкүрөгүн чабып, мен деп. Мына бул киши ныкап менен келди, канчалык эрдик кылды, бирок жанагы кишиге дайындап атат. Менин ким экенимди айтпаган деп. Бирок эми айтылып кетти, жазылып кетти, мына бизге чейин жетип келип калды. Абдуллах ибн Мубарак Зухут китебин жазган алым киши ушундай казатта да эр жүрөк адам болгон. Казатта да батырлыкты эч ким көргөзбөгөн батырлыкты жасаган, бирок аны ачыкка чыгарганга анын ыйманы жол берген эмес. Ошондой эле эми Ибнул Касирге кайтабыз. Ибнул Касир өзүнүн эскерүүлөрүндө айтат: Ибнул Мубарак, менин устазым, бай адам эле, 40 000 динар тегерегиндеги байлыгы болгон эле дейт. Ошону айлантканча дүйнөнү айланып, соода жана илим борборлоруна сапар кылып, алымдар менен жолугуп, алардан илим алып, ошол эле мезгилде алымдарга каржылык колдоо көргөзүп турган. Ал алымдарга жана кедей мусулмандарга канча колдоо көргөзгөн сайын Аллах анын дүйнөсүнө ошончолук береке берген, ошончолук байлыгы көбөйгөн. Жылына 100 000 динар пайда табат эле дейт. Ошо 40 000 динарды салып, жылына 100 000 динар пайда таба турган болсо дейт, ошол пайдадан башындагы расулмал деп коет, капитал 40 000ди алып калат эле дагы, калган пайданы, калганы 60 000 болобу же 100 000 болобу, калган пайданын бардыгын илим жолуна сарп кылып жиберет эле. Же кедейлерге садака кылат эле, алымдарга жардам берет эле. Мына ушул илим жолуна калганын салып жиберет эле дейт. Эми азыркы учурда дагы биздин байларыбыз бар, мусулмандарыбыз бар, кол ачтарыбыз бар. Элестетели, bir байдын 50 000 доллар акчасы болсун, ошону айлантырганга салсын. Bir жылда 100 000 болсун. Ошонун 50 000 долларын дагы садакага чыгарып, дин жолуна чыгарып, дагы 50 000 менен иш баштайбы, жок. 100 000 болушун каалайт, 2 000, 200 000, миллион болушун каалайт. Миллион болгондо деле башындагы 50 000 же 100 000 чыкпайт азыркы байларда. Мына дүйнөкүлдүк канчалык деңгээлге жеткен мусулмандардын жүрөгүндө. Эми Абдуллах ибн Мубарак жөнүндө көп адамдар көп сөздөрдү айтышкан, жакшы сөздөрдү. Ал киши жөнүндө эч бир адам, эч бир алым жаман сөз айткан эмес. Суфиян ибн Уяйна мындай сыпаттайт: аны карап туруп, Расулуллахтын сахабаларын көргөндөй болор элем. Сахабалардан анын айырмачылыгы, сахабалар Расулуллахты көргөн эле болсо керек деп ойлойт элем дейт. Исмаил ибн Айяш айтат: жер бетинде андай киши калбады. Аллах жакшы сыпаттардын бардыгын Ибнул Мубарактан аяган эмес эле деп эскерет. Ибн Абдул-Бар белгилүү алым айтат: замандын бардык уламалары Абдуллах ибн Мубарактын илимин тааныган, анын улуулугуна, имамдыгына, адилеттүүлүгүнө тан беришкен дейт. Ибн Абу Хатим айтат: мен атаман уктум эле дейт, Абдуллах ибн Мубарак илим жана хадис издеп дүйнөнүн 4/1 кыдырып чыккан адам.
Ушул эле сөздү vallahu alam Ahmad ibn Hanbalda aytkan bolsa керек, bir жерде bir bulaktan okugan bolsam керек, vallahu alam, ozur unutуп атам ал bulakты. Ошентип Абдуллах ибн Мубарак илим издеп Йеменге, Мисирге, Шамга, Мекке, Мединага, Басрага, Куфага барган. Дүйнөнүн дейт 4/1 илим издеп кыдырып чыккан дейт. Ахмад ибн Хамбал айтат, кайсыл жерде bir алым болсо, ага сөзсүз жолугат эле дейт. Айрыкча hadis илимин издеп өтө көп дүйнөнү кезген дейт. Кээ бир адамдар анын илим жиндиси болгонун сындагандар да болгон. Качанга чейин илим издейсиң? Тиричилигиң кылбайсыңбы? Илим издеп эле жүрө бересиңби? Жашың bir жерге келип калды дегендерге мен өлгөнгө чейин илим издейм деп жооп берген. Ошентип улуу алым Абдуллах ибн Мубарак 181-хижра жылы Рамазан айында Ирактын Хит деген шаарында ошол эле илим издеп жүргөн жеринде аламдан өттү. Анын өлүмү жөнүндөгү кабар халифа Харун ар-Рашидке жеткенде ал терең үшкүрүп, алымдардын төрөсү аламдан өтүптүр да деген экен. Аллах аны өз ырайымына алсын. Илим менен зухуттун бир адамда чогулуусу кыйын. Канчалаган алымдар бар, мансап, акча, атактанга кызмат кылып жүрүшөт. Ал эми илим, байлык жана зухутту бир жүрөккө чогултуу бул керемет. Аллах насип кылган адамга гана насип кылат. Аламда мындай керемет ээлери өтө сейрек кездешет. Абдуллах ибн Мубарак ошол сейрек алтындардын бири. Мына эми ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аягына чыгарабыз. Бул жакта телефондор дагы чырылдай баштады. Кийинки сабактан иншаллах ушул керемет жүрөк ээси болгон Атбау табиин алымы, бардык заманындагы алымдардан жакшы баалган, жакшы мурас калтырган Ибн Мубарактын мурасы Зухуд китебине киришип баштайбыз. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына чыкты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.